Жапалак айылынын тургундары айылда жайгашкан темир өндүрүүчү заводдун жабылышын талап кылышууда. Бул завод 5 жылдан бери иштейт. Калктуу конушка жакын жайгашкандыктан заводдон чыккан кара түтүн айылды каптап кирет. Дем алууда кыйналган жашоочулар саркынды суусуда таза сууга агып келгенин айтышат. Мындан улам түрдүү оорулар чыкканын да кошумчалашты. Буну жап деп келебиз, алдайт буларчы. Бизде документибиз бар, биз мындай бир адамдын кызыкчылыгы үчүн канча адам азыр бу жерде ысырат этет да. Жаш балдар азыр ууруйт, көздөрү урушат, жүрөк органдары бар экен. Мына ушул айылда экологияга өтө таасирин тийгизет. Буга дем алганга невозможно болуп калды. Бүгүнкү күндө оорунун бардыгы ушул жерден баледен чыгып атат. Шаарга өтө жакын турат. Заводдон чыккан зыяндуу түтүн экологияга да терс таасир берип жатат дешет. Массалык топтолгон жашоочулар жабуу талабын коюшууда. Бул учурда алар ишкананын имаратына кирип барышты. Бирок жооп берчү эч кимди таба алышкан жок. Эгер завод иштеп аткан мал болгондо бу жерге биз без маска жөн адам кире албайт эле. Дем ала албайсың. Мен гарантия берем. Себеби 3 күн башта биз кечиндеси иштеп аткан малда bu yerge çeyin gel algan emesmiz, ana жерге келгенбиз. Түтүн раса, ыш болуп чыгып кеткенбиз мына бир 15 бала келгенбиз. Азыр бул токтотуп турган малы да бул 2 күн кечеби мурда күн токтотту. Иштебей тазаланып калды. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. İştebegендеги акыбалы ушул. İştegенде bu yerге адам кирип тура албайт вообще. Бул жерде завод иштебей токтоп турат да, данный времячы. Завод иштегенде могул жерде суу вообще мутный болуп калат. Жашоочулар заводдун жетекчилери кимден уруксаат алып иштетип жаткандыгын билишпейт. Буга чейин тиешелүү жактарга кайрылышып, бирок натыйжалуу жыйынтык болгон эмес. Буга чейин бир дагы жетекчилер бул нерсени чечкен эмес. Чын-чынына келгенде. Эми чечип берет деп чоң үмүттөбүз. Деген менен ишкананын жетекчиси Ильис Капаров Кытайдан келген инвесторлор менен биргеликте заводдо иштетишет. Анда бардык талапка ылайык иштеп жаткандыгын, документтер такталып, мыйзамдуу иш алып барып жатканын айтат. Завод бул жерде 2016-жылдан бери иштейбиз бул жерде. Бул завод инвестицияны жана кечээ көп туура эмес маалыматтар тарап кетти да. Буну мен алып келгенмин, инвесторлорду мен алып келгем тартипчи бул жака. Мына промзона болгон үчүн жердин багыты туура келген үчүн бизге ушул жер ыңгайлуу болду да. Биз бардык тиешелүү тармактардын баарынан уруксат алганбыз. Наразы болгон жашоочулардын арыз муңу менен шаар мэри бүгүн таанышууга барган. Анда жергиликтүү тургундар жаап салуу талабын коюшту. Бирок кала башчысы атайын комиссия түзүп, аны дыкат карап чыгууга тапшырма берди. Ага чейин завод убактылуу ишин токтотуп турмак болду. Биз бир тарап карабашыбыз керек. Себеби ишкерлердин дагы укугун карашыбыз керек. Элдин дагы баягы укугун карашыбыз керек. Алардын ден соолугуна, ушу экологияга зыян келбей турган кылып, бардык мындай тарап карайлы деп атайын жеринде азыр убактылуу бул ишкананы ошол ишкер менен сурааны токтотуп турдук. Ар тараптуу карап, анан комиссиянын корутундусун күтөбүз. Кандай чыгарса ошондой чечим кабыл алабыз. Ал эми тургундар тез аранын ичинде бул маселени чечүү үчүн бул заводду дыкат иликтеп жаптырууну тура көрүшөт. Жапалак айыл аймагы 13 айылды бириктирип турат. Анда 31686 калк жашап, 5300 кожолук бар. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.